Так, болду. $5000 алганбыз. Добна бош Калчылдата $5000 түшүп кетсе. Жылуу кармаш керек, нымга алып барбаш керек, суукка койбош керек. Өтө ысык да болбойт. Буну биз улагандай 1000ге алганбыз да. Могуз жана шайтандар менен согушат. Бул бош эле болот да. Салам достор, сиздер менен мен Салтанат жана мастер-класс программасы. Бүгүнкү чыгарылышты өткөрүп жибербеңиздер. Себеби биз Каныш Нурди аттуу скрипкачы, жаш музыкант жана эң негизгиси кытайлык кыргыз кыздын үйүнө конокко келдик. Каныш өзү Кызыл Суу автономдук областынан болот. Бирок Кыргызстанда төрөлгөн. Бул жерде 4-класска чейин мектепте окуп, Кытайга барып келип, бир нече жылдан кийин кайра өзүнүн мекенине келген. Азыр болсо Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында 3-курста окуйт. Окуп бүттүбү, ийгиликтүү. Экзамендер кандай болот? Экзамен, чын айтсам, кыйын болду, бирок баарын жакшы бердим. Негизи эле айтып берсең, бул жерде сен ата-энең менен турасың, туурабы? Бул жерде ата-энем менен чын айтсам, өзүм жашоом өзүмө да кызык. Анткени мындай бир калпта өткөн эмес да, ар кандай өткөн. Башталганда эле ошол апам негизи өзүм кытайлык кыргыз болгон үчүн баары Кытайда болушчукпуз да. Бияка деген апам 90-жылдары, 94-жылдары келген болчу. Көчүп келген. Келип, ошондо 97 иштеген бияка келип иштеп, 97-жылы мен төрөлгөм. Бишкек шаарында төрөлүп туруп эле анан Кытайга алып кеткен. Кытайга алып кеткен, анан 3 бүр тууган, эжем Кытайдан төрөлгөн, мен бияктан төрөлдүм, сиңдим Дубайдан төрөлдүм. Апам мындай бир жерде турчу адам эмес болчу да, ар кайсы жерге учуп жүрө берип, анан биз да ошо апам менен жүрө жүрчүбүз да. Анан ошентип мен Кытайда 7 жашка чейин чоңойдум. Ошондо садикке Кытайда барып, тайнем, тайтамдын колдорунда да жүрдүк да. Анан кийин 4-класс үчүн сиз айткандай биякта окуп, Бишкекте бияка келип музыкалык Абдыраева мектепте окуп, анан Кытайга барып музыкалык мектебине тапшыргам Пекин шаарында. Акта 2 жыл окудум, 2 жыл окуп, кайра Кыргызстанга келип, 2 жыл окуп, кайра Кытайга барып, 2 жыл окуп. Ошондо сенин туугандарың, досторуң көбүрөөк кайсы жерде? Бул жакта, бул Кыргызстанда. Тууганым бар Кытайда, досторум бар бул жакта. Сен бир интервьюда айтып калтырсың, Кыргызстанда эле калгым келет депчи. Ошол мен ойлойм, ушул Кыргызстанда калгым келген себеби ушул досторум үчүн деп ойлойм да. Себеби алар менен кызыктуураак. Түшүнүктүү. Ал эми музыка бул кандай? Сиздердин үйүңөрдө баары эле музыкалык билими барбы? Чын айтсам, үй бүлөмдө ата-энемде эч кимдин билими жок музыкалык жактан, бирок тайтам мындай тарыхчы, жазуучу болгон. Чыгармачыл болот экен да. Ошондон анан апам кичинекей кезинде ошол көп эңсеген экен, бийлегиси келип, ырдагысы келип, үнү жакшы да, ырдагысы келип, анан тайнемдин бул ырчылык неме көп мындай ийгилик алып барбайт деп, апамды ошол окуу жакка берип салган, билимге тартуулаган да. Анан ошентип апамдар өмүр бою окуй бер, Шанхайга барып, Айвайга окуганда, анан ошо бизде мага окшоп кыйналбайлы деп бизди мындай чыгармачылыкка берди да. Бизде атайын деле берген эмес, негизи апам бир кездерде пианинаны Кыргызстандан алып Кытайга алып кетип аткан, сатканычы. Анан ошондо бир пианинаны тайнем үйүнө коюп койгон. Анан ошондо мен бош турбасын деп сен ойной баштадың өзүңө. 5 жаштан баштадым, апам көп ырдачу да. Анан ырын эстеп калчумун, ырын эстеп калам, ошол ырын пианиного салып, өзүм ойноп, ошондо эле баягы башталган. Бир интервьюда сен айтып калтырсың, скрипка менен ойнош үчүн Кытайда 10
саат машыгышат депчи. Сен оюң боюнча скрипканы үйрөнүш үчүн жаңы үйрөнүп жаткан адамдарга канча саат машыгыш керек? Жаңы үйрөнүп жатканга тажап кетпеш үчүн күнүнө 1-2 саат жетет деп ойлойм да. 1 саат Башында. Анан кичине колуңа уже мындай туруп калганда мугалим менен үйрөнөсүң да, колуңа туруп калганда анда дагы 1-2-3 жыл керек да. 2-3 жылдан кийин анан 10 сааттан ойносоң болот дегендей. Мен алдын ала коркуп баштадым. 2-3 жыл үйрөнүш керек. Чынында ушунчалык татаалбы? Негизи эң татаалы бул скрипка. Королевасы деп коет инструменттинчи. Бул өтө мелкий десек болот да. Бул кичине мынтип калсаң эле үнүң баарын, музыкаң баарын бузасың да. Пианинода же баары коюлган да. Анда көрүп турасың каяка. Бунда кулагың менен табасың. Сезесиң. Экинчиден колуң көндүрүшүң керек ошого. Үчүнчүдөн угушуң керек. Мисалы ушул скрипка канча сом турат? Скрипка негизи кымбат болуп эсептелет. Скрипка, гобой деген инструменттер бар, пианинолор. Бул скрипканы биз Кытайдан алдык. Пекинден немецкая $5000 алганбыз. Ошо мен угуп калдым да, жөнөкөй болот деп, мындай Кытайдан чыккан. Анан кийин мастеровая болот деп. Бул пад амати деп жазылып турат. Анын кантип жасаганын деле билбейм, бирок точно билем, бул Германиядан келген экенчи. Эски скрипка 1705 деп жазып коюптур да. Ошо жылдан бери жүрөт окшойт. Демек, скрипканын мөөнөтү жок турбайбы бул жерден, Эскирип, башка скрипка алып, канча эски болсо ушунча жакшы болушу мүмкүн. Негизи ошондой да. Башка скрипкалардын баасычы, мисалы, мага кызык кетти. Бул 5000 бир машина, бир уунанын баасы экен, Мисалы алсак, бул скрипка, буларды мастеровая, бирок муну кытайлар жасашыптыр. Буну биз улаганда 1000 алганбыз да. 1000 алдык. Анан кийин бул скрипка, бул электронная. Муну 800 алганбыз. Салтанат дейт. 800 алып, буну уже зымы менен туташтырып, электрондай ойнойт. Каныш, сен аябай бай экенсиң. Ошо мен да ошону ойлоп койдум. Кээде акча жок болуп калса, ушуларды эле сатып салсамбы деп ойлоп. Бирок аябай жеңил болот экен, Жеңил болот. Мындай оорураак болуп бош керек депчи. Ойлогом, кой мен кармалаган түшүрөйүн. Сага карыз болуп. Скрипканы ар бир ойногон сайын тазалап туруш керек. Канифоль деген нерсе бар да. Канифольго ушул канифольду буга сүкөбөсөң, үнү чыкпай калат да. Канифольду бияка ойнондо ал жабышчак болот да. Ошол жабышы кирдеп кетет да. Мындай ак бир нерселер жазып калат экен ошо. Ушуну күнүгө тазалап туруш керек негизичи. Анан кийин жылуу кармаш керек, нымга алып барбаш керек, суукка койбош керек. Өтө ысык да болбойт. Неме да, даракта. Кандай болсо. Ал эми музыкант болуп, сен каражат табасыңбы? Бул өнөр менен. Өнөр менен табам. Тойлорго чыгасың, Тойлорго чыгам, концерттерге көп чакырышат. Скрипканын неси жакшы, ар кандай музыкаларды ойнойсуң, тематикалык, тематикалык. Ошол үчүн ар кайсы жерге ар кандайлар чакыра берет да. Артында фоновая музыка деп коет, ошолор козго керек. Тойлордо көп сурашат, алдында адамдар чогулуп атканда. Жандуу үндөп. Анан канча, мисалы, бир тойго чыгыш үчүн канча сом алат? $50 алам. Выступление, концерт болобу, той болобу, баарына $50. Канча аспап менен сен башкасын билесиң? Пианино, скрипка, жетиген, оскомуз, чокочок, комуз. Болду. Домбыраны суулук. Ошондо жети болду. Жетиген мага аябай кызыктуу болуп атат да. Бул кандай аспап? Жетиген деп бул биздин Кыргыздын илгерки аспабы. Илгери деген көчмөнгө чейин кыргыздар ушул жетигенди ойноп жүрчү экен да. Анан кийин көчөрүп буну көтөргөн оор болуп калып, ошентип бара унутулуп калган да. Негизи жетигендин мындай бир тарыхы бар экен. Бир
ата алышкан 7 баласы болот экен. Ал айылда жашап, ошол айылда ачарчылык келет экен. Ачарчылык келген ошол 7 баласы бири-бирден өлүп баштайт экен да. Бири өлгөндө анан тиги жетигенди, дарактан алып эле, жыгачтан алып эле бир струна тагат экен да. Экинчиси өлгөндө эки тагып ошого импровизациялык күүлөрдү чыгарып, үчөө өлгөндө кайгысы экен да, ошондо кайгылуу окуя экен. 7 өлүп ошондо 7 зым тартылган. Дэвид Гарп деген бир скрипач бар. Ошонун чыгармаларын көп окушум да. Анан көрүп ошону турам келип эле ойной берчүмүн. Анан ошону ойной аткан бир күнү оюма келди, балким ошондо кыргыз инструменттерге салыштырсак эмне болот депчи. Кечээ жакында эле угуп калдым. Бир байке кызбасым айтаптыр. Могуз жана шайтандар менен согушат. Ар кандай ойлор келет экен да, кээдөлөр эчтекени түшүнгөн жокмун деп ушинтишет экен да. Негизи ошол музыканын үнү менен жаман нерселерди да, негативдүү сезимдерди жеңүү мисалы. Ушул клиптин кичине үзүндүсүн башын. Азыр болсо достор, Каныш Нурдиден мастер-класс эксклюзивдүү түрдө мага үйрөтөт. Кантип турганды биринчи? Эң биринчи да албетте түз туруш керек. Бутубузду бир аз ачып, белиңизге тууралашыңыз керек да, түз туруп. Могу жерге жылып кетпеш үчүн да мындай бир катуу опора болуш керек астындачы. Анан кийин да буну коюп берейин. Буну койгондо деген мойнуңузду коюп көрүңүз. Негизи мону деген скрипканы мойну менен кармайт да. Кулап кетпеш үчүн. Кулап негизичи кармап көрсөңүз. На. Ушундай кармайт да, бирок удобно болуш керек. Качылганда 5000 доллар түшүп кетсе. Иштеп койгон. Урушпайсың? Сынбаса эле болду. Муну ошо мояк түз болуш керек. Мага таяк коюп коюш керек да, негизи мондай. Болду, ушундай кармап турубуз. Анан бул колдор анан кийин кетет да. Негизи могу сол колуңузду кармап алыңыз болду. Мондай жабышпаш керек да. Мындай туруш керек. Түз мояк лопатка менен предплечье түз туруш керек да. Оор экен. Бул бияка мондай каратасыз. Ушундай тургуздуз. Анан буну мынтип тоголонтуп коюңуз. Могу жерине эле, бул жерге эле туруш керек турбайбы? Чарчап кеткен жоксузбу? Чарчап кетти. Тырышып турам. Биягы менен главное түшүрүп ийбеш керек. Мен карап турайын, түшүрүп ага сарсын болбос. Главное тырышпаңыз. Мейли ушинтип карап. Бош. Колумду туура эмес карматам окшойт, мындай, анан мындай. Экен кандай? Негизи буну бияка такап алгандан кийин муну акырын коёт, биягы түз болот да. Болду. Бул бош эле болот да. Бош эле алып туруп, мынтип эле келип коюп коет. Естественное положениядачы. Могу жери менен кармаш керек. Эчтекеси мындай мындай эмес, мындай эмес. Жөн эле мынтип коюп коет. Бирок биринчи негизи мойну менен кармап алганды үйрөнүш керек да. Өтө бияка эмес, кичине алдыраак чылдырсаңыз, мондай жакшы деп ойлоп атам да. Кармап көрсөңүз. Ооба. Түшүп кетчүдөй. Бул спорттун да жаман экен. Ошонсу да. Бул смычокту кармаганда деген могу чоң бармакты ортого салабыз. Эң ортончу менен могу экөө негизи кармайт да. А булар жардамчылар болуп калат да. Ошондо. Бул мындайраак, алдыраак. Колуңуз бошосун. Негизи тырмагыбыз да узун болуп атпайбы? Бизде деген болбойт да. Эми мага могуну таштап коюңуз.
Негизи салмактын баары могу белден келет да. Белден келгенде бүт салмакты монтуп келип туруп колго түшөт да. Бул да көп жылда үйрөнүш керек да. Бирок сиз мага азыр мону оң жагы оңгосун салмасы түшүрүп коюңуз да. Сиз жылбаңыз, могу кол эле жылыш керек да. Мен ылдый түшүрсөм, тияка жылып баратасыз. Жылбайсыз. Могу үйдө чыкканда могу кийиз чыгат, түшөт, кийиз чыгат, түшөт да. Могу Естественный образ прям болуш керек. волшебный үн экен да, башкача. Мындай укканда башкача, могу жерден укканда прям жакын болгонмун. Ичинен сезет экенсиң го. Ар бир скрипканын үнү ар кандай. Башкача. Ар кандай. Кызыктуу. Анан ушинтип анан кечке отурабыз. Биз ушул эле бир үндү көндүрүп алыш үчүн көнүш да кыйын да скрипкачы. Биздин операторубуз бети монтаж. Кошуналар уруш келе азыр. Эмне кыласыздар? Мен мынтейин. Бир аз болсо да сезип көрөбүз. Сиз мен каяма мягама туруп көрсөз, ушул жагыма туруп. Анда мындай. Керек да, мен азыр Сиз азыр Майкл Джексон ойноп көрөт да, мисалы, эки үндү эле аласыз да. Сизден мындай ырдатпайсызбы, ошол ритм менен ойноп көрсөз? Өзүм кыла албайм. Ой, жок. Так. Болду, окшоду мен. Так. Жок, менде слух жок экен. Жок, окшошту. Güzel окшошту. Башында башталганда ушинтип башталат депчи. Мында ортосунда бир неме баланс таап алат да, адам ойноп жатыпчы. Кол менен сезип? Кол менен сезип баардыгы уже сиңип калат. Мен колдорум каяктан сезмегиле. Мен клавиатураны тарс. Эми достор, силер өзүңөр көрдүңөр, мен колуман келбейт экен. Анан бир эле келе калып эле дароо үйрөнүп кеттим. Бул деген такыр болбойт болуш керек деген. Айтпакчы. Өзүм азыр настроение жок болуп кетип калган. Анан мен настроением көтөрүш үчүн мага аябай Мирбек Атабеков жагат, ошонун чыгармасын ойноп берип коет. Биз көрүүчүлөр менен чогуу рахаттанып, макул барамыз ага деген чыгармасын ойноп берейин, Сиздер мени менен эстетикалык жактан байыдыңыз деп ишенем. Ал эми сиз кызыктуу бир кесиптин ээси болсоңуз, ылдый жакка видеого комментарий калтырыңыз. Балким эмки чыгарылышта биз сизге конокко барабыз.